Baş verdirmeysin mi? Ош облусунун Алай районунда 6 жашар кыздын сөөгү тоңгон муздун алдынан алып чыгылды. Ал Чоңбулөлү айылындагы Чоңбулөлү суусунун жээгинде чана тээп жатып, муздун астына түшүп кеткен. Окуя кечээ 22 январда түштөн кийинки убакта жүз берген. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, ички иштер министрлигинин кызматкерлер жана жергиликтүү тургундардан 30дай адам тартылган. Муздун калыңдыгы 1 метр болгондуктан кыздын жансыз денеси 3 сааттан кийин ойногон жеринен 15 метр алыстыктан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилгени маалымдалды. Алай районунун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай райондук бөлүмүнөн 5 куткаруучу кызматтык автоунаасы менен тартылган. Жана райондук ички иштер министрлигинин райондук бөлүмүнөн 1 участковый. Ошондой эле айыл элдеринен 50-60 адам издөө иштерин жүргүзүп, натыйжада ойноп жаткан жеринен 15 метр аралыктан кыздын жансыз денеси саат 17-13 чамасында табылып, туугандарына үй бүлөсүнө өткөрүп берилген. Кышында жааган кардын кесепетинен жолдор көк музга айланып, айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратары белгилүү. Учурда Ош облустук ооруканасынын травматология бөлүмүнө ар кандай кырсыктарга кабылып, кайрылгандардын саны өскөн. Жаш балдар арасында муз тебүүгө чыгып, бел бут колдорун сындырып алгандар да кезигет. Дарыгерлер кырсыктардын алдын алуу максатында ата-энелерди балдарын көзөмөлгө алууга чакырат. Чана тепкенден чыгылып, 2 кыз келип жатып, чыгып кетишти. Экөөтең чыгышта ошо чанадан жыгылышкан. Экөөнө тең бизде операция жасалып, буттары сынган болчу. Жакшы болуп чыгып кетишти үйлөрүнө. Улаган адамдар көбүнчө муздан чыгып кетип жыгылгандар көп. Андан кийин аттан жыгылгандар бар. Машинадан автоавариядан жыгылгандар бар. Ош Памир жолуна кетип атканда Лангар деген участкада болдук. Биз Ашкам экөөбүз бир машинада элек. Ошондо бир машина менен кагышып кетип, жолдошум жатып чыкты, айыгып. Мен көбүрөөк жарата алганым үчүн азырга чейин жаттым. Аябай оор акыбалда келдим мен. Эсимди жоготтум, кан көп кетти. Андан нейрохирургияда жатып, башым айыккандан кийин бияка которушту. Будан дагы келип, азыр операция кылышып, жакшы айыгып, мынантип чыгып атам. Рахмат ушуларга, ушу акылатчандар, ушулар бар экен, биз аябай жакшы болдук, сыймыктанабыз. Дагы ушулардын өмүрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Ушу бизге окшоп ооруп келгендерди сакайтып жүрө берсин. Буга чейин мына ушундай видеолор социалдык тармактарга тараганы маалым. Белгилей кетсек, машинага чана байлап, муз тебүү ээн баштык болуп саналат. Мыйзамга ылайык бул учурда авто бейбаштык беренеси менен айдоочуларга 7500 сом айып акча каралган. Эгер ушундай айдоочулар, автоунаалар чана менен сүдүрөтүп, ушундай учурларга жол берген болсо, бул жолуна кырсыктарын алып келиши мүмкүн. Анда сырткары Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 189 беренесинин негизинде 7500 сом айдоочуларга салынат. Мен учурдан пайдаланып бардык айдоочуларга айтып кетким келет. Ушундай азыр суук, муз, анан жолдор тайгак болгонуна байланыштуу ошондой ар кандай жаш балдарды автоунаалардын аркасына чаналар менен ойнотуп же башка бир коомчулукка терс кыймыл аракеттер менен жасаган жоруктары болсо, бул мыйзам алымында жооп берет. Андан сырткары ата-энелерге кайрылып кетем. Ушул балдарыңыздарды суук учурунда ушул көчөдө же жолдо болобу ушул чана менен ойноп жатканда көзөмөлгө алсаңыздар деп кайрылып кетем. Жыл башынан бери Ош облусунун аймагында 42 жол унаа кырсыгы катталып, 6 жаран казы болуп, 76сы ар кандай жарааттарды алып ооруканага кайрылышкан. Ал эми өткөн 2022 жылы 751 жол кырсыгы орун алып, андан 92 жаран казы болуп, 1000ден ашыгы түрдүү жараттарды алган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.